Қазақстандық долбоорлор кремний өрөнүн багындырууну улантууда. Бул жолу мыкты ондукка Trust.me аттуу IT өнүм кирди. Бул платформа бир нече секунданын ичинде SMS, мессенджерлер жана биометрикалык идентификация аркылуу келишимдерди түзүүгө мүмкүндүк берет. Документтер блокчейн тутумуна сакталат. Бул алардын жасалмаланышына жол бербейт. Белгиле кетсек, 850 миңден ашык колдонуучусу бар ата мекендик долбоордун алкагында 1 миллиондон ашык келишим түзүлгөн. Кийинки максат Орусия, Түркия, АКШ жана Перс булуңундагы өлкөлөрдүн базаларына чыгуу. Мындан тышкары стартап $1 миллиард байланган Казакстандын биринчи долбоору болууну көздөп жатат. Аналогов в нашей системе нет во всем мире, благодаря тому, что мы можем автоматизировать. Биздин система дүйнө жүзү боюнча теңдешсиз. Анткени биз смарт технологиясы аркылуу каалаган келишимди автоматташтыра алабыз. Биздин чечимдин жөнөкөйлүгү жана ишенимдүүлүгү аны глобалдык деңгээлде кеңейтүүгө мүмкүндүк берет. Бүгүнкү күндө 150дөн ашуун өлкө биз иштеп чыккан электрондук санариптик кол тамганы тааныды. Жыл ичинде биз $1 миллиард ашык чекти багындырган биринчи компания аталабыз деген ойдомун. Биздин долбоордун мисалында Тим Дрейпер гана эмес, башка да ири инвестициялык фонддор өлкөбүздөгү жаңы демилгелерге инвестиция салууга кызыктар болушат. Вкладывать средства в новые инициативы нашей страны. Белгиле кетсек, 2029 жылга чейин Казакстан бул чекти багындырган 5 ата мекендик компания түзүп, IT экспорту $5 миллиард жеткенүүнү көздөдү. Мындан тышкары жыл сайын экономиканын ар кайсы тармактарында кеминде 25 нейрон тармагынын өндүрүмдөрүн ишке киргизүү мерчемделүүдө. Бул максаттар жасалма интеллектти өнүктүрүү концепциясында камтылган.